Ошондон бири ой жордо тазалап, ата-бабаларыбызды эскерүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биз ата-бабаларыбызга жаратылыштын баштапкы кооздугун Талас районундагы жер үйкени жайгашкан аймактагы өзөн сууларга чакан ГЭС курула турган болду. Аны Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду, Альянс Алтын компаниясы жана мамлекеттик финансылык холдингдин кепилдиги менен ишке ашырылууда. Жалпы наркы 39 миллион АКШ доллары. Анын 25 миллионун Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду кайтарымдуу каражат катары берет. Калганы компаниянын эсебинен каржыланат. Долбоордун пайдасы Талас облусундагы энергетика тармагын чыңдап, энергияга болгон жүктөмдү азайтат. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин 2024-жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, Талас Ару Чакан ГЭСин ишке берген. Ал ГЭСтин суточный выработкасы 25 мегаватт. Эми бул жердики 24 болгон адат, Кудай буйрса, бул экинчи биздин областтагы Чакан деп айтылганы менен негизги баякы ГЭСтердин бири болот. Кудай буйрса, бул ойлойм биздин экономикабыздын өсүшүнө, элдин үзгүлтүксүз свет менен камсыз болушуна өтө жакшы бир шарттарды түзөт да. Российско-Кыргызский фонд развитиянын жардамы менен Альянс Алтын компаниясы ушул атайын Чакан ГЭСтин курулушун баштап жатышат. Иштерине ийгилик каалайбыз. Биз ар тараптуу колдоп, проекттин ишке ашышына жардам беребиз. Аталган кичи ГЭСтин курулушу бүгүн башталды. Эл аралык достук мамиленин негизинде ишке ашырылып жаткан курулушка мезгил кутусун салууга фонддон, компаниянын жетекчилери, президенттин Талас облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү жана орус бийлигинен да жетекчилер келип катышты. Россия Федерациясынын президентинин стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Антон Рыбаков өз сөзүндө бул Талас району, жер үй ишканасы жана жакынкы аймактагы айылдар үчүн маанилүү долбоор экенин айтып, ошондой эле жалпы өлкө үчүн да өзгөчө колдоо экендигин баса белгиледи. В первую очередь в интересах экономики Кыргызской республики. Бул биринчи кезекте Кыргыз республикасынын экономикасынын кызыкчылыгы жана урматтуу президент Садыр Жапаров койгон милдеттерди ишке ашырууга багытталууда. Ошондуктан Россия Федерациясы Кыргызстандын жакын өнөктөшү катары ар кандай жолдор менен колдоо көрсөтүп келет. Анын ичинде Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду жана инвесторлорубуз бар. Мисалы, Альянс Алтын компаниясы. Азыркы учурда бул компания Талас областында гана эмес, жалпы Кыргызстан боюнча экинчи орунда турган ири салык төлөөчү. Биз бүгүн жетекчилиги менен сүйлөшсөк, алар биринчи орунга чыгууга аракет кылып жатышкан экен. Менимче бул максаттар жакынкы 2 жылдын ичинде ишке ашат. Нереально на горизонте ближайших 2 даже лет. Альянс гидрокомпаниясы иштеде турган кичи ГЭСтер жер үйкенинин аймагындагы Түз Ашуу жана Чоң Чычкан өзөндөрүнө курулат. Алар мындагы суулардан көп энергия алуу жолдорун иштеп чыгышкан. Болжол менен 80 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрө алат. Эң башкысы өндүрүшкө жалаң Европа стандартындагы жабдуулар колдонулат. Мы в этом проекте использовали 2 реки, которые проходят возле нашего рудника. Биз бул долбоордо кендин жанынан өткөн 2 дарыяны колдонобуз. Карасаңыз, бул жерде суу көп байкалбайт, бирок биз аз эле суудан көп энергия алабыз. Анткени долбоорго гидроэнергетикалык жабдууларды тандоо Европадан келген эксперттер тарабынан жүргүзүлдү. Чынында биздин долбоор Талас обласы үчүн чоң мааниге ээ. Мунун келечеги бар, көрөсүңөр. Себеби ушул долбоордун мисалында облустагы башка кичинекей дарыяларды да максаттуу пайдаланса болот. Долбоор өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын максаттарына жана Садыр Жапаров жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясатка толук жооп берет. Бул боюнча Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков билдирип, ГЭС куруучуларга ийгилик каалады. Белгилей кетсек, аталган фонддун колдоосу менен Таласта жалпы 3 долбоор ишке ашырылууда. Анын бири азыркы жер үй кичи ГЭСи. На сегодня мы видим, как активно по всей стране строится инфраструктура. Бүгүнкү күндө биз өлкө боюнча инфратүзүм жана өнөр жай секторунда тез өнүгүү болуп жатканын көрүүдөбүз. Күнүнө жаңы ишканалар ачылууда. Алардын баарына туруктуу электр жарыгы керек. Бул багытта урматтуу президент Садыр Жапаров да электр энергиясынан көз каранды болбой, өзүбүз камсыз кылуу маанилүү деп айтып келет. Ошондуктан азыр электр энергиясын чыгаруучу көптөгөн долбоорлор ишке ашууда. Бул импортты азайтып, ата мекендик экономиканы электр жарыгы менен камсыздоону жогорулатат жана жарандарыбыздын үйүндө ар дайым жарык болушу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Биздин фонд бул тармакта 17 долбоорду колдогон. Анын 8-и бүттү. Калгандары жакынкы 2 жылда бүтүп ишке кирет. Остальные будут вводиться в ближайшие 2 года. Курулушу бүгүн башталган жер үй ГЭСи 2028 жылы ишке берилет. Долбоор аймактын энергетикалык туруктуулугун чыңдоого багытталган.